Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Имам Муслим риваят кылган, же болсо Имам Муслимдин Сахих китебине кирген Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган мындай деген хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат: "Ма нақасат садақатун мин мал, ва ма зада Аллаху абдан би'афин илля изза, ва ма тавада ахадун илля рафааху Аллах." Мунун мааниси садака Аллах субхана тааланын ыраазылыгы үчүн чыгарылган садака. Садака дегенде шариятта негизи жалпы жолунан милдеттүү парз болгон зекетти да садака деп коет. Анан ошондой эле баягы нафил ашыкча бирөөгө жардам берип акча берген аны дагы садака деп коет да. Кайсынысы болбосун иш кылып Алла таала үчүн чыгарылган садака бул мал мүлктү кемитпейт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат да. Ма нақасат садакату мин мал дейт. Садака чыгарылган болсо, ал садака ушу чыгарып аткан адамдын мал мүлкүн кемитпейт деп атат. Анан айтып атат: "Ва ма зада Аллаху абдан би'афин илля изза." Кайсы бир пендени Аллах субхана таала кечиримдүү кылган болсо, демек ал адамдын күчтүүлүгү, кыйындыгы ошончо көбөйөт дейт. Из деп араб тилинде кечиримдүүлүк, бирок баягы күч кубат менен болгон из деп айтат да. Кимге Аллах субхана кечиримдүүлүктү берген болсо, ал ошончо кыйын болуп, ошончо анын күчтүүлүгү даражасы көтөрүлөт. Жана ошондой эле ким Аллах субхана таала үчүн кичпейли болуп, текеберликти таштаган болсо, Алла таала анын кадыр баркын көтөрөт дейт. Мына көрүңүздөрбү, ушул хадис жөнүндө биздин сабак болот. Мына бул хадисти жалпы камтып турган бир маани бар да бул жердечи. Аллах субхана таала билүүчү. Бул маани ушул кээ бир адамдардын оюндагы кемчилик деп эсептеген нерсе, бул Алла тааланын алдында тескерисинче да. Же кемип калат деп ойлойбузбу, же кемчилик деп эсептейбизби? Ал нерсе Алла тааланын алдында тескерисинче көбөйүп, тескерисинче даражаны көтөргөн нерсе болот да. Мына хадисти байкап көрсөк, садака бул мал мүлктү, байлыкты кемитпейт деп атат да. Кээ бир түшүнбөгөн адамдар ойлошу ыктымал да, мен садака чыгарсам же зекетин берсем, малым кемип атат деп ойлоп атат да. Ал тескерисинче кемиген жок, тескери Аллах субхана ошону көбөйтөт. Берекесин берет, ачык айкын көбөйтүп берет. Муну ким Алла таала үчүн тажрыйба кылып, ошо Алла таала парз кылган зекетти убагында чыгарып, жана ошондой эле кошумча дагы садакалар берген болсо, бул өзүнүн жашоосунда ачык көрөт. Чын ыхлас менен ушунун баарын жасаган болсо, ошол мал мүлкүнүн көбөйүп, берекелүү болуп атканын сезет да. Мына ар бир мусулман муну Алла таалага таянып, бисмилла деп текшерип көрсүн, болот мындай нерсе. Мына бул мал дүйнөгө байланыштуу болуп атат да. Бул адамдар баягы жумшасам, мал мүлкүмдү Алла тааланын жолуна сарптасам, кемип калат деп ойлойт. Эми экинчиси да. Кээ бир адамдар мисалы кечиримдүү болсо, бирөө мисалы ката кетирип койсо, туура эмес сүйлөп алса, туура эмес мамиле кылып койсо, мен аны кечирип койсом, менин акым кемип калат деп ойлойт да. Менин акым кемип калат деп көрдүңүздөрбү? Ал тескерисинен андай эмес. Ошо ким кечиримдүү болсо, Алла таала тескерисинче аны күчтүү кылып, анын даражасын көтөрөт ошол адамды. Кыйын кылат, көрдүңүздөрбү? Ошо адамдын туура эмес оюна Аллах субхана таала туура жагын көрсөтүп, туура мамиле кылганды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аркылуу бизге жеткирип атат да. Мына Аллах субхана таала адам баласы кечиримдүү болсом, мени бирөө басмарлашы ыктымал, мен акымды ала албай калышы ыктымал. Жок, Аллах субхана сенин даражаңды тескерисинче көтөрөт да. Ошондой эле үчүнчүсү деп атат. Ким Алла таала үчүн кичпейли болсо деп атат, текеберлик таштаса деп Алла таала анын кадыр баркын көтөрөт деп атат да. Адамдар ойлошу ыктымал да, бир адам азыр мага бир кайсы тарап болбосун, жашоонун кайсы тарабы, диний тарап болобу, дүйнө тарап болобу, жумуш, бийлик болобу, бир өзүнөн бир алсыз киши болуп калабы же теңдеш киши болобу, ошонун алдында ал өзүн баягы текебер сезип, ушундан кабыл аламбы, чындыкты дейби, же ушуну менен мамиле кылам дейби, же ушунун сөзү эле туура болуп калабы, же болбосо ушунун баштагандай, же болбосо жол көрсөткөндөй кылып калам деп текеберленген болсо, бул Аллах субхана таала ошол адамды тескерисинче чүрөт аны. Кош бетер басмарлайт да. А эгерде ким текеберликти таштаган болсо Алла таала үчүн, ошол аркылуу даражасын көтөрөт да. Мына бул текеберлик жөнүндө да иншалла өзүнчө сабак кылабыз да. Бирок кыскача айтып кетейин, текебер дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга ачык айкын аныктама берген да. Текеберлик деген бул чындыкты четке кагып, адамдарды басмарлоо да. Анткени адам баласы бир адамды басмырлап, ушундан кабыл алам десе, бүттү, чындыкты четке кагат, андан кабыл албайт да. Ошо ушун экөө эри шаркак жүрөт. Чындык кабыл албайт, ошо адамдарды ошонун аркасында басмарлайт да.
Мына ошол текебирлик да. Эгерде адам баласы ошону иштеген болсо, Алла Таала ошонун кадыр баркын огош бетер көтөрөт деп атат да. Мына көрүңүздөр, мына хадистин жалпы маанисин карап көрсөңүздөр, адамдар мен баягы кемчиликтүү болуп калам, же акым тебеленип калат, же азайып калат, мен даражам ылдый болуп калат деп, кемип калат деген маанини түшүнсө, мейли байлыгым кемип калат дейби, же акым кемип калат дейби, же кадыр баркым кемип калат деп ойлосо, тескери ойлосо андай болбойт экенин бул хадисте ачык айкын көрсөтүп атат да. Ким баарын Аллах субхана таала менен, Аллах тааланын ыраазылыгы үчүн кылган болсо, тескерисинче Алла таала көтөрөт да. Мына ошондуктан баягы адам баласы эч качан бул материалдык көз карашты карап, сырттан карап эле өкүм чыгарып, сырттан карап эле мамиле кылганды ташташ керек да, андай болбойт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте ачык айкын убада берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын убадасында эч бир шек жок. Мейли Куранды түшүндүрүп айтып береби, же өз алдынча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте айтып береби, бизге кандай убада берген болсо, кандай нерседен кабар берген болсо, бул шек күмөнсүз аткарылат дагы дал ошондой болот да. Ошондуктан ушундай хадистерди, ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуяттарын укканда адам баласы чын жүрөгү менен ишенип, чын жүрөгү менен амал кылыш керек да. Албетте, эгерде адам баласы чындык келгенде мейли Курандан аят келеби, же пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушундай осуяттар келеби, аны текебер кылып кабыл кылган болсо, анын даражасы түшө берет өзүнө жараша. Ким чын ниет менен жакшы амал кылам деп буга умтулган болсо, Алла Таала ошончо даражасын көтөрөт да. Ана бул жерде мен баса белгилеп айта кетет турган нерсе, бул хадис жалпы болуп атпайбы? Бул жерде мына айтып кетти да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы адамга Аллах субхана таала кечиримдүүлүктү ыйгарган болсо, Аллах субхана таала ошончолук аны күчтүү кылып кыйммат даражасын көтөрөт деп атат да. Ошончолук көтөрүлөт. Мына биз ошону мына мусулмандар өз ара мамилебизде, дааватыбызда, бул жашообузда деги эле мындайча айтканда бир чоң тоо кылып ушул нерсени карманышыбыз керек. Азыркы убакта мейли жалпы мусулмандар арасындабы, же туугандар арасындабы, же тең туштар арасында, достор арасында, же кошуналар арасында ушул мааниге, кечиримдүүлүккө көңүл бурбай, ошонун аркасынан урушуп, талашып, арыздашып, бири-бирин жаман көрүп, мамилелер үзүлүп кеткендер аябай толтура да. Аны карап көрсөк бир болор, болбосо эле дүйнө маселеси ичинен да. Ошо дүйнө маселеси үчүн эле уруша кетип, же акча маселе болобу, же мамиле болобу, же көңүл буруу маселе, ошондон эле урушуп, талашып, мамилелер үзүлүп, катташпай калган бар да. Бул өтө чоң коркунучтуу, бул оору. Бул жеке эле адамга зыян бере турган нерсе эмес, бул жалпы коомго, жалпы мамлекетке баягы зыян келтире турган нерсе. Эгерде мусулмандардын ортосунда мындай жакшы мамиле, карым катнаш бекем болбосо, анда мусулмандардын эле өзү күч кетет. Бул жалпы мусулмандар. Үй бүлөдө карым катнаштын айынан мамиле начар болсо, үй бүлөнүн күчү кетет. Кошуналар арасында деле ошондой, туугандар арасында деле ошондой, достор арасында деле ошондой да. Ошондуктан мына ар бир адам жүрөгү менен сезип, мына ушундай хадистерге амал кылганга аракет кылыш керек да. Ушу кечиримдүүлүк сыпатын такай алып жүргөнгө, жүрөгүнө туюп жүргөнгө аракет кылыш керек. Бул кечиримдүүлүк, мына айтып атпаймынбы, кээ бир адамдар ойлогондой бул алсыздык эмес. Наоборот, бул кечиримдүүлүк берүү, бул күчтүүлүк да. Муну күчтүү адам гана кылат. Эрки күчтүү, иманы күчтүү адам гана ушундай адамга барат. Ал жөнөкөй адам бара албайт. Демек, ким дүйнөгө таарынып, дүйнө маселесинде бирөө менен арыздашып, тууганы болобу, досу менен арыздашып жүргөн болсо, болор болсун нерсе үчүн, анда ал адамдын иманы начар, ыхыластуулугу начар да. Мына ушуну өзү билип койсун. Каалайбы, каалабайбы ушундай нерсе. Ошондуктан адам баласы өзүн имани жагынан, руханий жактан күчтөш керек. Кечиримдүү болууга. Башка адам менен мамиле кылганда башкаларга үзүр бергенди жакшы үйрөнүш керек. Мисалы, кээ бир салафтар айтат экен, ушундай көп эле сөздөр келет экен салафтардан. Мисалы, бир тууганыңдан бир жаман мамиле көрүп, же жаман сөз угуп калсаң дейт, колуңан келишинче ага үзүр бер дейт да. Кандай үзүр таба алсаң, колуңан келишинче бер дейт. Канча үзүр болсо дагы. Эгерде үзүр таппай калсаң дейт да, сенин маңдайыңда ушул атайын кылгандай эле, ушул атайын жасагандай эле жаман ниетте жасагандай көрүнүп турса дагы дейт да. Мен бул мен айтып аткан кошумча сөзүм да. Үзүр таба албай калсаң, мен билбеген үзүр бар болуш керек деп айт дейт да. Мына көрүңүздөр, бизге салафтар кайсысын үйрөтүп атат? Биринчи адамга үзүр бер дейт, колуңан келишинче. Бардык үзүрлөр. Таппай калсаң дейт, мен билбеген үзүр бар болуш керек деп ойло дейт да. Канчалык бул имандын чоң даражасы да. Мына биз ушул эрежени ушул хадистен баштап
мурунку салафтардын сөзүнөн түшүнүп карманып амал кылган болсок, бул жашоодочу жашообуз кең болот да, жүрөгүбүз кысылбай баардык адам менен жакшы мамиледе болобуз. Айрыкча өзүнүн тууган урук, достор менен, үй бүлө маселесинде баардыгы менен жакшы мамиледе болобуз. Эгерде биз баягы бирөөгө капа болууну, таарынычты туу кылып, ошого таяна берген болсок, өзүбүздүн эле жашообузду тартабыз да. Мына ошол өзүбүз ушундай болуп, башкаларды дагы, үй бүлөнү дагы, бала чаканы дагы ошого үйрөтүш керек. Мына бала тарбиялап атканда делечи, мисалы болуп калат да, чоңое баштаганда болор болбос нерселерге таарына баштайт. Ошондо акырынан айта башташ керек. Сен кечиримдүү болсоң, Алла таала момундай даражаңды көтөрөт, мындай болосуң деп жакшылыктарын айтып. Антпесе бала ошо менен чоңоюп калган болсо, бул кыйын да. Көп нерседен кур калыш ыктымал, көп нерседен артта калып, көп адамдар менен мамилелери үзүлүп калыш ыктымал да. Кечиримдүү болгону үйрөнүш керек. Жалпы мусулмандар, жалпы жаштар, карылар. Айрыкча ошондой эле аял кишилер да ошондой болуш керек да. Аял кишилерде кээ бирде көктүк сыпат болуп, жана аялдардын көк болуп тырыш, катуу мындай өжөрлөнгөнү аябай жаман сыпат да. Ошонун айынан аял кишилер эми баардык болбосо дагы бул көп кездешет. Аял кишилер көп адамдар менен урушат. Үйдүн ичинде кайнене келин болобу, туугандар арасында эже сиңди болобу, кошуна болуп, ушу менин акым эле, менин акым болчу, меники ушундай болчу, мен чындыкта жүрөм деп эле кечирим бербей эле урушуп талаша берет да. Бул такыр туура эмес. Бул жашоодо, мусулмандардын арасында жашоодо ким жоопкерчиликти көбүрөөк көтөрөт? Ошо динди түшүнгөн адам жоопкерчилик көп көтөрөт да. Мисалы, бир эки адам урушуп кеткен болсо, ошонун кимиси динди көбүрөөк түшүнүгү бар болсо, ошол адамга жоопкерчилик көп жүктөлөт. Өзүбүз динди түшүнүп алып, бирок элге мамилеге келгенде кечирим бербесек, элдин келтирген зыянын көтөрбөсөк, анда ислам динин карманган үстүндө эми даават да кыла албайбыз, башка да үлгү боло албайбыз да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыйрасында ушундай көрүнүштөр аябай көп да. Элдерге кечирим берип, кечиримдүү болгону. Мына ошол эле чоң бир мына кафырларга да, мусулмандарга да маалым болгондой, Меккени ачып кирип кафырлардан бошоткон кезде Мадинадан келип. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке доорунда жүргөндө ушунчалык кафырлар кыйнап, жеке эле пайгамбарыбыз кыйнабастан мусулмандардын баарын, динге киргендин баарын кыйнашканда, ошонун канчасын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечирим берди ошонун баарын. Келген алар ойлогондо коркушкан эми бизден баягы өчүн алат. Пайгамбар алардын өчү алганда кечирим берип койду. Ошончол кыйынчылыкты, азапты берсе да. Анас ибн Малик айтат, пайгамбарыбызга бир араби деп ошо чет жакта жашаган, мындай айтканда айылдык адам да, шаарда жашабаган, тоодо жашаган адамды араби деп коет. Анан алардын сыпаты мындай орой келет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип туруп, аркасынан кийин турган кийиминен чоюп тартып туруп, Анас ибн Малик айткандай, ошо кийимди катуу тартканда мо денесине өтүп, ошо кийимди тага калып калды дейт да. Ушундай оройлук менен тартып туруп, "Эй Мухаммад" деп, могу сахабалар болсо, "О Алланын элчиси" деп кайрылышат да. "Эй Мухаммад, Алла тааланын акчасынан, байлыгынан мага бербейсиңби" деп ушинтип катуу орой сүйлөгөндө пайгамбарыбыз жылмайып туруп, буга немеден баягы мусулмандардын казынасынын акчасынан берип койгула деген да. Мындай пайгамбарыбыз аябай көтөрүп, кандай корус мамиле кылса да көтөрүп койгон да. Алла таала Куранда ачып айтат, силер үчүн пайгамбарда үлгү бар деп. Биз ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үлгү алып ушундай мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек. Айрыкча мусулмандардын арасында, бүт туугандардын арасында, достордун арасында кичипейил болуп, кечиримдүүлүккө көнүш керек. Кек сактап, душмандык кылып жүрө бергенде эч бир пайда жок. Адам баласы өзү эле ооруга дуушар болот. Анткени бирөөгө катуу таарынып жүрө берсең, сен өзүң эле жүрөң ооруйт ал. Канча жүрөсүң. Башканы да оорутасың, өзүң да ооруп, өзүң кыйналасың да. Ошондуктан андай сыпатты албаш керек. Албетте исламда кээ бирде ошо таарына турган себептер болот, жүйөлөр болот. Бирок ошол нерселер анык болсун. Мына кайсы убакта мисалы, эгерде бир досуңбу, бүт тууганың, жакының бир Алланын душманы болсо, динди кармаган фасык, бир бузук адам болгон болсо, ошондо таарыныч, тарбия катары ошо таарынып, ушул менин баягы мамилемде өзгөргөнүн сезип, бул жакшылыкка келсин деген максатта гана таанысаң болот да. Эгер ушундай мамиле кылсаң, ал оңолбой эле күчөп эле кайра душмандык артып алган болсо, андан да андай убакта да ташташың керек да, таарынгандычы. Анда башка жолго өтүшүң керек да. Мына ушундай пайдалуу убакта гана тааныш керек. Шариатта бир дүндөлүк маселеде кээде адам баласы баягы урушуп кетип, көңүлү катып тийип калат. Шариатта 3 күнгө чейин уруксат берет да, таарынычын сактап жүргөнгөчү. Андан кийин 3 күндөн кийин уже жазылыш керек адам баласы. Эгерде ошо таарына турган болсо, бири-биринен кечирим сурап, бири-бирине өзүрүн айтыш керек. Ошонун эң жакшысы
Тарынгандан эң биринчи баштап салам айтып көңүлүн көтөргөн да. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан эң биринчи уруша кеткен убакта биринчиси кимиси келип салам айтып, өзүрүн айтып, кемчилиги болсо кечирим сурап, кемчилиги жок болсо туура түшүндүрүп, анан экөө элдешкен болсо, ошол адамдын эң жакшысы да. Эң биринчи чоң соопту алып кеткен адамы да. Мына ушундайдарга жетишиш керек. Бири-бирибизди күтпөшүбүз керек. Сен тиги кечирим сурасың, мен мунтип сурасың, ал мынтип койбойт, тигинтип койбойт депчи. Мындай мамиле болбойт. Бул ыхластуулуктун жок экенин билдирет да. Ким дүйнө маселесинде, болорбуз маселелерде таарынып же болбосо таарынычын кечке алып жүрө берсе, демек ыхластуулугу ошончо начарлай берет. Ыхластуу адам дароо келет. Анткени биз ойлоп көрсөк, бул жашоо деген баягы кете турган жашоо да, кала турган жашоо. Бул дүйнөдө эмне кылабыз, өзүбүзгө кайгы капаны үйүп алып, кыйынчылыкты үйүп алган. Андан көрө Алла Тааланын алдында кечиримди сооп жыйнап кетпейлиби? Алла Таала мына Куранда айтып атат мына. Фаман афа ва аслаха фа ажруху алаллах дейт. Ким кечиримди болуп, аны ошо мамилени оңдогон болсо, кечирген болсо, ошо мамилесин оңдогон болсо, анын сообу дейт, бул Алла Таала берет дейт, анын сообун Алла Таалага берет дейт. Алла Таала өзүнө бул нерсени жүктөгөн. Элестетип көрүңүз, Алла Таала кандай соопту бизге даярдап турганын бизге белгилейсиз. Мына чындыгы ошо акырет үчүн жасаш керек да. Мына ошондо адам баласына кадимкидей жүрөгүнө ыйман толуп, көкүрөгү кеңейип, жашоосу кең болуп, жыргалчылык үстүнө жүрөт. Өзүңдү тарыта берсең, ош бетер ылдый кете бересиң да. Адам баласы албетте табиятта тарынат, капаланат, ушундай учурлар болот. Бирок бул деген баягы дайыма адат болбош керек. Жана ошондой кээ бир ушундай убакта келгенде дароо жоогунга аракет кылыш керек да өзүчү. Кеч уланып кетпеш керек. Аракет үстүнөн кемчиликсиз адам болбойт да. Баарыбыз эле кемчиликтүүбүз, кээде капаланабыз, кээде тарынабыз, бирок өзүбүздүн нафсибиз менен күрөшүп, оңдоп, бул суроо берип өзүбүзгө, мен ушунун аркасында эмне пайда таап атам? Эчтеке пайда тапкан жокмун. Тарынганда эмне чыкты мага? Эч чыккан жок. Андан көрө соо болайын, ошо кечиримдүү болоюн. Бир тууганыма жакындайын деп. Мына канча деген бир туугандар азыр, бир туугандар жакын. Бир тууганды кой, ата эне бала тарынып жүргөндөр бар. Ушундай туура эмес түшүнбөстүктүн айынан. Өмүр бою сүйлөшпөй калгандар бар. Айлап, жылдап сүйлөшпөй калгандар бар. Кудай сактасын. Ошонун айынан. Мындай мамиле эмне кереги бар ушул? Ушул жашоодо ошентип тарынып кеттиң Алла Тааланын алдында, балким сен ошончо мамилени үзүп жүргөн үчүн күнөө алып атасың сен. Толтура күнөөлөрдү. Айрыкча туугандар арасында. Сооптон кургалап атасың, өзүң нерв болуп атасың. Бир туугандар менен мамилең начарлап атат. Ошондуктан динде чыныгы ыхласуу мусулманда эсептешүү болбош керек. Кээ бир адамдарга айтсаң, мисалы, мындай кыл, кечирим болсоң, мени ушинтип койбодубу, мени тарынтпадыбы? Сен миле мындай 100% сени тарынтса, 100% ошол адамдын ката кетип атса дагы сен кечиримдүү бол. Сен анткени акыретти эңсеген адамсың, акырет үчүн даярданган адамсың да. Сага тарышыштын эмне кереги бар? Мына ушундай адамдар да бар. Ушинтип эле эсептешет да. Мага мынтип карап койду, мага мындай деп койду. Мени тиги бул жерге чакырбай койду, мындай белек бербей койду, жакшы мамиле кылбай койду, жакшы тоспой койду, ушинтип эле тарына беришет. Адам баласы ыхластуу болуш керек. Мисалы, туугандар арасында деп койчу, тааныштар, достордун арасында. Бир досуң менен мамилелешип болуп жүрөсүң. Ошонун арасында башка деле досторуң бар да. Анан бир күнү кандайдыр бир себептер менен, мисалы, 5 дос болсо, бир досу ошонун арасынан бирөөнү таштап туруп, калган мисалы үйүнө чакырып койду деп коелу, конокко же бир жерге сыйлап койду да. Тиги адам ал көтөрүш керек, өзүр беришин керек тиги бир тууганга. Эмне себептен мени чакырбай койду деп таарынып, аны туура эмес мамилени көрсөтүп, анан коркутуп, аны дагы чакырбай коюп, ушундай жаман мамиледи кылбаш керек. Анын көптөн өзүрү болуш ыктымал. Туурабы? Биринчиден унутуп деле калыш ыктымал. Экинчиден достор арасында болсо деле кээ бир маселени кеңешет да, кеңештирип, мисалы, ошолордон кеңеш ала турайын деген маселе болчу. Жосо ошондой нерсеге бир учурга туш болуп калды, бир жерден жолугуп калды, жүр чай ичпейлиби деп барып калды. Мына көптөгөн ыктымалдыктар бар. Ошолорду бериш керек. Барбай калдым, проблема жок турбайбы? Наоборот, чыныгы мусулман сүйүнүш керек. Ошондой бир туугандарың чогулуп, мен жок болсо деле чай ичип, жакшы болгонун сүйүндүм деп колдош керек. Анан таарны мени эмнеге чакырбай койду, эмнеге мынтип койду, мени бөлүп койдуңарбы, өзүнчө болуп калдыңарбы? Бирдемени жашырып атасыңарбы? Башка уюштуруп эле ушинтип калдыңарбы? Эмнеге бөлүнүп атасыңар? Андай ойлуу. Мындайча айтканда биздин баягы оюбуздан мындай нерсени такыр чыгарыш керек. Көрдүңбү? Альхамдулилля деп жакшы. Өзүң эле жыргайсың, бул өзүң үчүн эле пайда. Керек болсо мына ошол эле мисалы, сага таарынып туруп сени чакырбай койду деп коелу, мисалы да. Мисалы чакырбай койду.
Сен тарым. Барып көңгүн көтөрүп кой. Сен керек болсо кайра чакырып кой ошону. Кел, досум, эмнеге тарынып атасың деп. Билмексен болуп кой. Жакшы кылыпсыңар деп кой. Болду мына чыныгы ыхластуулук деген ошо. Анткени биз ушул мамилелерди Аллах субхана тағала үчүн кылсакчы, болду, жеңил дейсиң да. Анткени сооп кимден? Алла Тааладан. Туурабы? Даражаны көтөргөн ким? Алла Таала. Бейишке киргизген Алла Таала. Бирөөгө тарының, бирөөгө жаман кылган сен эмне кылат? Эчтеке кылбадың. Сага окшогон эле пенде, махлук. Ага эмнеге тарынасың? Мына ушундай нерселерди элестетиш керек да, ойлонуш керек. Адам баласы. Ошондо адам баласы күчтөнөт да. Акыретте, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, баягы рахаттарды, жыргалчылыкты жок кылып талкалай турган өлүмдү көбүрөөк эстегиле дегенде, өлүмдү эсте, өлөсүң, андан өлгөн эмне чыгат? Мага акыретте жакшы амал пайда берет, жакшы мамиле пайда берет. Алла Таала даражамды көтөрөт экен, кадыр баркын көтөрөт экен. Кой, ушул жагына амал кылайын, ошого жок болуш керек да. Мына Аллах субхана тааланын бир аяты бар да, мында жакшы көңүл бурсаңыздар, аябай адам баласынын ыйманын көтөрө турган аяттардын бири да. Алла Таала айтып атат: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وسارعوا деп атат. Жанталашып аракет кылгыла деп атат. Эмне үчүн? Алла Тааланын кечиримине жеткенге жанталаш кыла деп атат да. Мындайча айтканда, көп жакшы ибадаттар кылып, Алла Тааладан кечирим сурап, чурка кыла дейт. Жана ошондой эле Алла Тааланын бейишине жанталаш чурка кыла деп атат. Ал бейиштин кеңдиги дейт. Ардуха самават, асмандар менен жердин кеңдигиндей деп атат. Элестетип көрүңүздөр. 7 катар асман жана жердин кеңдигинде ушундай бейишке жанталаш чурка кыла деп атат. Дүйнөгө чурка кыла деген жок. Арыздашканга чурка кыла, дүйнөдө атаандашканга чурка кыла деген жок. Тарынганга чурка кыла деген жок. Ушундай кеңдиги асмандардай жерде болгон бейишке чурка кыла. Ушул бейиш кимге даярдалган? Уиддатил муттакин дейт. Булар такыбалар үчүн даярдалган дейт да. Мына ушул нерсеге жагышкан. Эми такыбалар кимдер дегенде Алла Таала түшүндүрөт атат. Аллазина юнфикуна фис-сарраи ва-дарра. Алар мал мүлктөрүн дейт. Кыйынчылык учурунда дагы, жыргалчылык учурунда да сарптагандар дейт да. Мына таква адамдардын эң жакшы бир сыпаттарынан бири. Мал мүлкүн сараңданбастан, аянбастан, жакшылык убакта дагы, жыргалчылык убакта дагы, жана кыйынчылык учурда да сарпташат да. Wal kazimina al-ghayz дейт. Андан кийин экинчи сыпаты дейт, мына таквалардын сыпатын айтып атат. Биринчиси ушундай жакшылыкта, кыйынчылыкта, жыргалчылыкта мал мүлкүн сарптап атат. Wal kazimina al-ghayz. Андан кийин булар ачууларын баскан адамдар деп атат. Kazimina al-ghayz деген адам баласы кээде өлө ачуусу келет го. Аябай катуу ачуусу келет. Ушундай жеңгенде ошол жинин катуу ачуусун келген жинин катуу ачуусун басып өзүн кармап калган адамды Kazimil ghayz дейт да мына. Ошондой адамдар деп атат, көрүңүздөр. Бул дагы эмес, ачууну бастыңбы, өзүң карман, wal afina anin nas дейт. Жана адамдарга кечирим бергендер, адамдарды кечиргендер деп атат да. Wallahu yuhibbul muhsin. Алла Таала жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт деп атат. Мына ушунун баарын кылгандар бул жакшылык кылуучулар да. Мен элестетип көрөм. Аллах субхана таала бизди эмнеге чакырып атат? Өзүнүн кечиримине чакырып атат. Кеңдиги асмандарда болгон, жерде болгон бейишке чакырып атат. Алар бейишке кире турган адамдар сыпаттарын айтып кетти мына. Мен карам, ачуусун баскандар деп атат да. Ушунчалык ачууң келип, мына өзүңө чайындап калганда өзүңдү басып, бир адам мисалы сага аябай зыян келтирип туура эмес кылды. Ошого сен теңелип, ага жообун берген жоксуң. Өзүңдү ачууңду басып калдың. Ачууну басмак түгел, ошого кечирим да берип атасың. Бастың? Бул биринчи даражада, бул ачууң бассаң албетте ушунчалык жакшыга жетесиң. Ошо менен кошо кечирип койсоң да андан да чоң даражага жетесиң да. Мына Аллах субхана таала мына ачык айкын айтып бизди ушул нерсеге чакырып атат. Анан адам баласы мына ушундай мамилелерди ойлоп, соопту Алла Таала үмүт кылып, мына кечирим болуш керек. Ушул сыпатты дайым өзүбүзгө алып жүрүшүбүз керек да. Күнү түн өзүбүз менен күрөшүшүбүз керек ушул нерсени. Бул деген адам болгондон кийин өлгөнгө жөктү мындай мамиленин далайына жолугабыз да. Ар ким менен мамиленин далайына жолугабыз да. Ушундай ачууланып кыйынчылыкка келген дароо ошо Аллах субхана тааланын айткандарын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандарды өлүмдү эстеп, бейишти эстеп, өзүбүздү мондай алаксытып, өзүбүзгө дем берип неметишибиз керек да. Ушундай сабактарды угуп, китептерди окуп, хадистерди окуп, Куранды окусаң адамдас кадимкидей жеңилдейт да. Мына ошентип анан өзүбүздү ушундай нерселерден чыгарышыбыз керек. Болбосо мына айтып аткандай аябай ушундай терс мамилелер аябай адам баласынын зээнин, жүрөгүн урутат да. Байкасаңыздар көп мына тааныштар, тууган арасынан эле сурап көрсөңүздөр,
ошентип болор болбос дүйнө үчүн талашып жүргөн аябай көп. Сөз үчүн талашып жүргөн, таратып жүргөн. Мага ушинтип айтып койду, мындай деп койду. Анан ошол эле адам, мисалы, мындай деп койгулу, бир адам бирөөнөн туура эмес мамиле көрүп капаланып калды деп коелу, же зулум чегип калды. Эгерде ошол ар кимге барып арызданып тигини жамандай берген болсо, бүттү ал. Тиги адамдын күнөөсүн жеңилдетип атат ал. Ал ошентип эле акысын алып коюшу ыктымал. Кайра эле тигини жамандай берсең, сен да өзүң ошол акыңды ошол аркылуу уже алып коесуң да. Эгерде унчукпай калсаң, Алла Тааланын алдында акыңды аласың. Андан да жакшы кечирим берип койсоң, Алла Тааланы эселентип берет да, андай жакшылык. Ошондо адам, акылдуу адам эмнени тандаш керек? Ошондой жакшылык тандаш керек да, туурабы? Ойлоныш керек. Кээ биресин ошо таң каласың да. Кой, сен мусулмансың, сен илимдүүсүң, сен чүнөсүң, сен теңелбе, сен кечиримдүү болушуң керек, сен ийкемдүү болушуң керек, сен ошолорго туура жол көрсөтүп, үлгү болушуң керек десең, жок, алар жакшылыкты билбейт. Мен канча кылсам деле, канча кечиримдүү болсом деле, канча жамандыгына чыдасам деле ушинтип келатат дейт. Көрдүңбү? Адамдын бул ыкыласы жогунан да. Ал адам билишти шарт эмес. Эмне кереги бар адам баласын билген, туурабы? Алла Таала билсе болду да. Алла Таала бизге сооп берсе болду. Мына ошол айтып атпаймынбы, ыхласка келип такалат ушунун барычы. Адамдын ыхласы жок болсо бүт, ошо адамдын кылган сага терс кылган мамилесине карап такая берет да. Билген жок, сезген жок, дебей койду, мүнтпөй койду дей берет. Чын ыхластуу болгон болсо, болду, мен ким үчүн кылып атам? Алла Таала үчүн кылып атам. Ким үчүн жасап атам? Алла Таала үчүн жасап атам деп, бул нерсени терс чыгып кетет. Анан ошо менен биргеликте кайра ушактайт. Сен кайра ушак айтып атасың болсо, жок, мен айткан нерсем туура болуп атпайбы, ушундай кылбадыбы дейт. Бул пайгамбардын хадисине ачык каршы келип атат. Пайгамбар ушак деген эмне дегенде? Сен ошо баягы бир тууганың жокто, ошо бир тууганың жөнүндө сөз кылып айтууң деген да. Анан бирөө сурап атат пайгамбарыбыздан, эгерде ошо мен айтып аткан нерсе ошол адамда бар болсочу дейт. Бир адамды жаман айтып атасың, ошо сен айткандай эле чын ошо кемчилиги бар, ошондой ишти кыл деп мисалы. Ошону пайгамбарыбыз айтып атат. Мен айтып аткан нерсе бар болсочу десе, ошо сен айтып аткан нерсе ошол адамда бар болсо, сен аны ушактадың деп атат. Мына ушак деген ушул дейт. Эгерде ал нерсе жок болсо, сен ага анда жала жаптың деп атат. Мына ушинтип адамдар өздөрүн актайт да. Мен бар болуп атпайбы, ушундай кылбадыбы депчи. Мына ушунун баары гана билимсиздиктен чыгып атат да, субханалла. Өзүңдүн соогуңду кемитип атасың, өзүңдү нерв кылып атасың, кайра караңгылыкка түртүп атасың, акыңды алып атасың, мамилеңди үзүп атасың. Ошондой мамиледе жүрө берсең, ошол мамилени башка дагы көрсөтүшүң ыктымал да сен. Ушинтип уланып кете берет да. Мунун баары эмне кереги бар? Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат да, кимди Аллах субхана таала кечиримдүү кылган болсо, аны күчтүү кылып, аны кыйын кылып даражасын көтөрөт деп атат. Биз ойлогондой эмес да. Биздин акыбыз кемип калган жок. Биз басмарланып калган жокпуз. Тескерисинче биздин даражабыз көтөрүлүп атат да. Анан ошол бир туугандарга айтарым, ушул жашоодо ошо мамилени түздөп, кечиримдүү болгонго үйрөнөлү. Айрыкча ата-эненин алдында, туугандардын алдында, достордун алдында, кошуналардын алдында, жалпы мусулмандын алдында. Анткени биздин жалгыз үмүт кылганыбыз бейиш, Аллах субхана ыраазылыгын табуу. Канча деген өмүрлөр өтүп кетет, канча деген убакыттар өтүп кетет. Ошол болор болбос нерсе үчүн эле жүрүп таарынча эле өтүп кете беребиз. Андай нерсени таштайлы. Биздин дааватыбыз үчүн да жакшы бул нерсе. Эгерде биз кечиримдүү болгон болсок, баягы такыба адам болуп, үлгүлүү адам болгон болсок, даават жолунда көптөгөн жемиштерин берет да. Мына көрүңүздөр, жана байкагандай, адам баласы да бул жашоодо эмне үчүн жарыш керек, эмне үчүн чыркаш керек? Мына бейиш үчүн, жакшы амал үчүн, Алла Тааланын кечирими үчүн жарыш керек да. Дүйнөдө эмес, мамиледе эмес. Мен сыйланбай калдым, мен ордум көрүнбөй калды деп. Адамдар ушундай нерселерге тартынат да. Мен кадыр баркым бар эле, мени көрсөтпөй койду. Мени урматтабай койду. Мен бул жерге отурушум керек эле, момундай мамиле көрүшүм керек эле. Мен момундай сыйладым эле мага келгенде. Мага ошондой бербей койду. Мына салыштырып карап көрүлө жашоодо. Бүт эле ушундайды. Ушуну тааныштым, баары ушундай да. Адам баласы өзүнүн акысына, өзүнүн кадыр баркын иштейт да. Бүт шайтандын жолу да бул. Мына ушундай нерсенин баарын ташташ керек. Аллах субхана таала баарыбызга ыхластуулук берсин, кичипейилдүүлүктү насип кылсын, жумшактыкты насип кылсын. Текеберликтен, көрө албастыктан, ач көздүктөн, кек сактагандан алыс кылсын. Баардык мусулмандардын ортосуна ынтымак берип, Палестинада болгон окуяларга Аллах субхана таала өз жардам берип, Палестин элине, жалпы мусулмандар жардам берсин. Кафырлардын мизин кайтарсын, мусулмандар ынтымактуу болуп, мусулмандарды өз динине, Алла Тааланын
динине, таухидке, сүннетке кайтарсын. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.